2019-жылдын декабрь айынан тарта Ош гуманитардык педагогикалык институтуна Америка Кошмо Штатынан атайын ыктыярчылар келип, студенттерге англис тилин жакындан үйрөтүп жатышат. Келген адистер атайын келишимге ылайык окуу жайдын гуманитардык факультетинде ишмердүүлүк жүргүзүшүп, англис тили адистигинде окуган жана тил үйрөнүүгө кызыктар болгон студенттерге чет тилин өздөштүрүүгө багытталган түрдүү сабактарды өтүшүүдө. Just because it's the last day of class, we're gonna play a special type of bingo. ОГП'де ушул англис тилинен ушул Америка Кошмо Штаттарынан келген эки ыктыярчы бүгүнкү күндө бизге билим берип жатат. Студенттердин англис тилине болгон кызыгуусу абдан артты. Себеби ушул ачык саат же лекцияларына студенттер киргени бүгүнкү күндө жазуулары күндөн күнгө артып баратат. Студенттердин көз карашын өзгөртүп, өзгөчө таасир калтырып жаткан аталган коноктор Грейс Микеска жана Лодя Гелде АКШнын Тексас жана Охио штатынан келишкен. Алар 2 айдан бери Ош шаарында жашашып, кыргыз элинин маданияты, үрп-адаты жана жалпы жашоо турмушун кызыгуу менен таанышып жаткандарын билдиришти. My name is Lydia. I am 19 years old. Мен атым Лудия. Мен Америка Кошмо Штаттарынан, Охайо штатынан келдим. Бул жака келгенибизге 2,5 ай болуп калды, бирок биз жашаган жерибиз ушул шаар болуп, ушул жерде жайгаштык. Бизге чоң бакыт алып келди. Биз бул институтка келип, студенттер менен байланышып, баарлашып, клубтарды өткөргөнүбүзгө биз аябай кубанычтабыз. Буларга үйрөткөнүбүзгө биз мугалим болгонубузга аябай кубанычтабыз. Бул мамлекеттин, бул элдин, бул улуттун үрп-адаттарын, каада салттарын фильм менен кошо үйрөндүк. Курста окуп жаткан студенттердин пикиринде бул сыяктуу ыктыярчылар менен бирге чет тилин үйрөнүү абдан жеңил жана таасирдүү экенин айтышат. Күндө өтүлүп жаткан сабактар аябай кызыктуу болуп, тил үйрөнүү мүмкүнчүлүгү кеңейүү менен билим алууга мыкты шарт түзүлгөнүн кошумчалай кетишти. Дайыма жылмайын баштайсың, анан кийин билимди баштайсың да. Булар билимде эң негизгиси дайыма мондай шоколадтарды алып келишет күнүгө. Ким жакшы катышып жооп бергендер ошондой шоколадтарды берип, аракет кылып окууга аракет кыласың. Булардын сабактары өтө кызык, күнүгө ар кандай оюндарды уюштурушат. Булар биринчи күндөн баштап 5-нчи күнгө болот. Катышканыбызга уже 1,5 айдан ашып калды катышканыбызга. Булардын билимине катышып биз кыйла сөз үйрөндүк. Жок дегенде бир күндө ушул жерде мына жазылган 42 сөздү бир күндө жөн жаттап коесуң да, оңой элечи. Белгилей кетсек, ОГП'де аталган англис тили адистигинде 1000 жакын студент билим алып жатат. Алардын сапаттуу кадр болуп чыгуусу үчүн жетекчилик тарабынан ушул сыяктуу жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, үйрөнгөн тилди практика жүзүнө ашыруу багытында түрдүү саамалыктар уюштурулуп келет. Купунай Мамасалиева, Борон Чергешев, Рустам Батырбеков. ОГП жаңылыктары.